Акыркы заман кыямат кайым кандай болот? Качандыр бир кезде кыямат кайым болоорун билесизби? Кыямат кайым бул акыйкат болуучу нерсе жана андан эч ким качып кутула албай турган коркунучтуу күн. Ал эми бул акыйкат тууралуу Аллах Таала Куранда дагы эскертет. Бул акыйкаттын баарысы ыйык Куранда жазылган. Аллах Таала Куранда мындай дейт: инсан өлгөндөн кийин кайра тирилте албайт деп ойлойбу? Чындыгында биз алардын манжаларынын учунан бери өз калыбына келтирип кайрадан тирилтүүгө кудуреттүүбүз. Кыямат күндөн эч ким эч жака качып кутула албайт. Жана буга чейин өлүп кеткен адамдар дагы кайрадан тирилип ар бир кылган ишине жооп берет. Ал эми ал күндүн качан болушу Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Бирок кыяматтын жакындап калгандыгынын белгилери бар. Кыяматтын кичи белгилеринин бири Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын төрөлүшү болгон. Жана башка ушул сыяктуу майда белгилери азыркыга чейин болуп келүүдө. Ал эми кыяматтын чоң белгилери. Ал белгилер үзүлгөн мончок шуру сыяктуу биринин артынан бири тынымсыз келет. Чоң белгилердин бири күндүн батыштан чыгышы, Даджалдын чыгышы жана башка ушул сыяктуу чоң белгилери бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыяматтын качан боло тургандыгын эч ким билбейт. Бирок күндөрдүн жума күнү боло тургандыгын билдирген. Кыяматка али көп бар деп ишенүүгө дагы кыйын. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз ал капысынан башталат деп айткан. Кыямат капысынан келет. Адам баласы чайнап жаткан нанын жутканга жетишпей калат деп айткан. Жана Аллах Таала Исрафил периштеге чоорду үйлөөгө буйрук берет. Исрафил периште бир гана кыяматта чоор тартуу үчүн гана жаратылган. Ал азыр дагы Аллахтын буйругун күтүп, чоорун кармап даярдап турат. Бул периште көз дагы ирмебейт. Себеби Аллах Тааланын буйругун өткөрүп жиберүүдөн коркот. Качан чоорду тарткан кезде бардык аалам кыйроого учурайт. Ал чоордун үнү ушунчалык катуу жана ачуу. Чоордун үнү ушунчалык катуу жана ачуу болгондуктан бардык жандын кулактарын жарып кетет. Баласын эмизип жаткан эне дагы өзүнүн баласын унутуп калат. Мынчалык ачуу, коркунучтуу үндү укканда жаш баланын бетине дагы бырыш түшүп, картайып кеткендей болот. Кыямат күнү Аллах бизге сүрөттөп жатат. Качан адамдардын кулагын укпай турган кылган каттуу үн чыккан кезде. Ал үн ушунчалык коркунучтуу. Ал үндү биз азыр элестете албайбыз. Ал күнү баардык адамдар мас сыяктуу көздөрү алаңдап, чанагынан чыга кетейин деп эч нерсе кылаарын билбей калышат. Эмнеге? Ушунчалык ачуу чыккан үндөн, Сурнайдын үнүнөн. Ал күнү шайтандар дагы каяка жашынаарын билбей ар тарапка алаңдап катышат. Бирок бул нерсе Куранда айтылган. Бул күнү эч ким эч жака качып кутула албайт. Буга чейин болуп көрбөгөн бороон чапкындар, буга чейин болбогон жер титирөөлөр, куюмдар, шамалдар.
жана суу толкундар. Бул аламатты элестетүү кыйын, сөз менен да жеткирүү кыйын. Бул өтө коркунучтуу күн. Асмандагы жылдыздар өз огунан кулап жерге түшөт. Элестеткиле, асмандан ар кандай таштар жер бетине жаап, өрттөнүп, аламат болуп жатат. Жер бетинин бир дагы соо жери калбайт. Бардык жер майдаланып, күкүмгө айланып кеткенге чейин жетет. Себеби бул күн акыркы заман. Бардык аламга, бардык жанга өлүм келүүчү күн. Бул күнү Аллах Тааладан башка эч ким калбай турган коркунучтуу күн. Аллах Таала өлүм периштесинен сурайт. Дагы ким калды? Азраил периште жооп берет. Жабраил периште калды. Микаил периште калды. Исрафил периште калды. Жана өзүңдүн аршыңдагы периштелер калды. Аллах Таала буйрук берет. Жабраилдин жанын ал, Микаилдин, Исрафилдин жана менин аршымдагы периштелердин жанын ал. Өлүм периштеси Аллах Таалага келип: "О Аллах, жер бетинде бир дагы тирүү жан калбады" деп айтат. Андан кийин Аллах сурайт: "Дагы ким калды?" Аллах Таала ким калганын жакшы билет, бирок сурайт. Өлүм периштеси Азраил периште айтат: "О Аллах, албетте сен жакшы билүүчүсүң. Бир дагы тирүү жан калбады. Жалгыз өзүң гана калдың. Жана мен калдым." Аллах Таала өлүм периштесине айтат: "Сен өзүңдүн кызматыңды аткардың. Эми сен өзүңдүн жаныңды алгын." Өлүм периштеси дагы өлүм даамын татып жок болот. Жалгыз Аллах Тааладан башка эч ким калбайт. Кана кечеги төш кагып кыйын болгондор, текеберленгендер, дүйнөнү башкаргандар, кана өлбөөчүдөй күн көрүп жашагандар. Көрдүңөрбү, ким түбөлүктүү? Бийлик кимге таандык? Аалам кимге таандык? Эми көрдүңөрбү? Аллах Таала түбөлүктүү зат. Ааламдагы бардык күчтүн ээси жалгыз гана Аллахка таандык. Бир гана Аллах Таала кудуреттүү, күчтүү, түбөлүктүү зат. Качан жердин бети теп-тегиз болуп, эч нерсе калбай калган кезде Аллах Таала жамгыр жаадырат. Андан кийин Аллах Таала бардык өлгөн адамдарды кайрадан тирилтүүгө убакыт келет. Мына сурак берүүчү күн, бардык нерсеге жооп берүүчү күн. Бул күн өлгөндөрдүн баарысы тирилип, бардык нерсе жооп берет. Бардык тирүү жан жооп берүүчү күн келди. Жабраил, Микаил, Исрафил жана башка периштелерден тарта өлгөндөрдүн баарысы кайрадан жооп берүү үчүн тирилет. Периштелерге Аллах Таала адамдардын жанын алып келгиле. Аллах Таалага ибадат кылган адамдардын жанын алып келет. Качан жанын алып келгенде ал адамдардын жандары нурдуу болуп турат. Ал эми күнөө иштерди кылган адамдардын жанын алып келгенде нурсуз, ушундай жаман абалда болуп турат.
Аллах Таала Исрафил периштеге сурнайды тартканга буйрук берет. Чоорду тарткан кезде адамдардан сурак алуу үчүн кайрадан жандары өз денелерине кирет. Бардык адамдар катарынан тизилип, бир дагы орун калбайт. Алар жылаңач болушат. Ушунчалык корккондуктан алар бирин-бирин денесин караганга дагы убактысы болбойт. Жер бетине бардык адамдар тикесинен тик туруп, жооп берүүгө тизилип турушат. Мына кылган ар бир ишке жооп берүүчү күн келди. Бул күнү Аллах Таалага ибадат кылган ар бир инсан жеңилдикте болот. Аллахтын көлөкөсүндө аларды ар тараптан жарыктык, тынчтык курчап турат. Ал эми Аллах Таалага жагымсыз иш кылып, күнөө кылгандардын абалы өтө коркунучтуу, оор болот. Андан кийин түбөлүктүү тозокко ыргытылат.